Мен токтош машиналар сатып алдым. Номер 6 Тагайсранов инновациялык орто мектебинин башталгыч классын мугалими болуп эмгектенем. Тагайсранов номер 6 инновациялык орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими катары 21-кылымдын жаңы технологияларын билим берүүдө колдонуп, окуучуларга заманбап шарттарды түзүүгө аракет кылып келем. Билим берүү тармагында тынымсыз өзгөрүүлөр жана жаңылыктар болуп жаткандыктан мен ар дайым изденүүдөмүн. Билим таймаштарына жана ар кандай семинарларга катышып, тажрыйбамды кеңейтип келем. Ошондой эле онлайн конкурстарга активдүү катышып, бир топ ийгиликтерге жетиштим. Сабактарымда Kahoot, Zoom, Canva сыяктуу заманбап платформаларды колдоном. Бул технологиялар окуучулардын кызыгуусун арттырып, алардын билимди жеңил жана кызыктуу өздөштүрүшүнө өбөлгө түзөт. Санарип мугалим курсун ийгиликтүү аяктап, Ташкент шаарына жолдомо утуп, эс алууга мүмкүнчүлүк алдым. Өзүмдүн эмгек жолумду 2004-жылы ушул мектептен баштагам. Ошондон бери үзгүлтүксүз билим берип келем. 45 жыл мугалим болсоң да, 45 мүнөттүк сабакка дайыма даярдан деген насаат сөз мен үчүн чоң мотивация. Окуу керемет долбоору жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол. Бул долбоорго катышуу аркылуу эсеп жана математиканы окутуунун сапатын жогорулатууга багытталган жаңы стратегиялар менен тааныштык. Башталгыч мектепте дифференциалдык жана интеграциялап окутуу, математикалык модулдар, мектептен тышкаркы окууну өнүктүрүүчү долбоорлор жана окуучулар, ата-энелер жана коомчулук менен иштөөнүн натыйжалуу ыкмалары боюнча терең билим алдым. Ошондой эле STEM билим берүүнү улуттук баалуулуктар менен айкалыштырып, окутууну үйрөндүм. Бул ыкманын мааниси терең түшүнүп, аны күнүмдүк турмушта колдонууну жана окуучуларга үйрөтүүнү максат кылып келем. Мугалим бул бала менен дүйнөнү таанып билүүчү элчи. Элчи мугалими катары мугалим ушундай касиетке ээ болгон баланын көз алдында түбөлүк жаш бойдон кала берет. Мугалимдер бүгүнкү күндүн жана эртеңки күндүн улуу инсандары. Мен ушул кесипти аркалап жүргөнүмө чексиз сыймыктанам. Окуучулардын өсүп өнүгүүсүнө жана татыктуу инсан болушуна албетте мугалимдин сабаттуулугу, адептүүлүгү жана инсандык сапаттары таасир берет. Атпай эле койсо болбой беле? Аяса болбой беле? Атпай койсо анан өзүнүн эли ачка калбайт. Ачка калмага. Ой, Азамат, жакшы, Азаматсың. Сурачкинин каргышы тийип кетишине көзүң жетти беле? Кана, Умар, турчу. Жетет беле? Өзүңдү ошо кожо жаштын ордуна коюп көрчү. Мен болгондо кожо жашка окшоп Сурачкин балдарын атпайт элем, өзүм элим үчүн өзүм кам көрүп димага телем же мен болсо будай же арпа эгип ошолордон нан жасап элимге кам көрөт. Дыйканчылык кылып, элиңе кам көрмөксүң, Азаматсың. Сурачкини өлтүрүп уюштурган деп баса, ар кандай сурачкилерди өлтүргөн. Анан кийин мен барса кожочтун апасын өлтүрөм деп барганда көргөм деп барганда onu чогулан түзүп жиберген. Кожо жаш аскага асылып калгандай, элдер эмне менен алып калайын дешти өлүмдөн? Ар кандай нерседен жибир уnuткан жиби дагы жетпей койгон, шаты коюп берген шатысы дагы жетпей койгон. Жетпей калган, а? Акырында кожо жаш эмне деп айтты? Азыр ролдоштуруп көрсөтүп бересиңер, э? Кожо жаш эмне деп Зулайкага жалбарды? Зулайка, кечир мени, бир эчкинин айынан аскозодо калдым, жесирлик күндө калдым. Эми таштан жанымды. Зулайка, эгер кыз турсаң атын өзүң коер, эгер эркек болсо балаң атын койгун молдо жаш. Алар эгерим кары жаман өлүңдү, калып элдем өлүңдү, сөгүңдү издеп барамын. Кадырга берсе чыгарбай, кадырга көм болобун. Билим берүү майданында эмгектенип жатып, өзүмдүн мугалимдик куржунумду толтуруп келдим. Бул менин ийгилигим жана үмүтүм. Учурдун талабына ылайык Багыт КЖ коомдук бирикмесинде интерактивдик методдорду жана оюндарды окуп үйрөндүм жана аларды сабактарыма активдүү колдонуп келем. Сингапур ыкмасын пайдаланып, окуучулар жаңы маалыматты изилдеп, терең өздөштүрүп, аны турмушта колдонууга үйрөнүшөт. Эврика ар бир баланын жаркын келечеги үчүн Алипе Pro курсун онлайн окуп, Z жана Альфа, Бета буюндарына ылайык иштелип чыккан ыкмаларды өздөштүрдүм. Шар окуу, сулуу кол жазма юридикалык билимдер, балдар психологиясы, логопедия жана акыл эмгегинин маданияты боюнча билим алып, окуучуларыма сапаттуу билим берүүгө салым кошуп келем. Ошондой эле жеке ишкерликке кадам таштай алдым. Баланын концентрациясын жогорулатуу үчүн ар бир кадамын так аныктап, 5 тараптуу диагностика ыкмасын колдонуп, алардын өнүгүүсүнө көмөк
көрсөтөм. Canva жасалма интеллект, School AI технологияларын жана тексттик методдорду колдонуу менен окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, окуу процессин кызыктуу жана натыйжалуу кылууга аракеттенет. Өзүмдүн классымдагы 29 окуучумдун 14 кыз, 15 уул. Билим деңгээлин жогорулатуу жана аларды өнүктүрүү. Ар бир окуучу өзүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Жана мен алардын ар бири үчүн өзүнчө көз караш менен иштөөнү көздөйм. Математика сабагы боюнча жетишпей жаткан окуучуларга кошумча сабактар өткөрүп, кызыктуу, интерактивдүү материалдар жана технологияларды колдонуп сабактарды жүргүзөм. Мындан тышкары индивидуалдуулук, жардам берүү, топтук иштерди уюштуруу жана чыгармачылык өнүгүүнү колдоп, ар бир окуучунун күчтүү жактарын өстүрүүгө аракет кылам. Логисттик системалар 2035 жылга карата алмаштырылып, мүмкүн өмүр бою билим алууну түзүү зарылдыгын жаратат. Кыргызстан эң актуалдуу катары 12 жылдык мектептин моделин кароо сунушталууда. 6-3-3 мектептик билим берүү системасына 6 жаштагы балдар тартылат. 12 жылдык окуу программасына өтүшөт. Мен үчүн маанилүү болгон дагы бир аспект билим берүүнү өнүктүрүү программасына ылайык Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына ошондой эле 2021 жылдан 2040 жылдарга чейин билим берүүнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча бүткүл дүйнө жүзү билим берүүнүн жаңы моделдерин изилдөөдө. Алар глобалдык техникалык өзгөрүүлөр, өнөр жай, экономика жана коомдогу өзгөрүшүн шарттайт. 70% чейин жасалма интеллект, роботтор автоматташтырылган. Окуучуларга интеграциялык панель жана башка заманбап технологияларды колдонуп, мен сабактарды интерактивдүү жана кызыктуу кылууга аракет кылам. Доскада сабак өтүүдө окуучулардын өз ара пикир алышуусун жана иштерин баалап, өздөрүнүн ой жүгүртүүлөрүн иш жүзүндө колдонуу үчүн шарт түзөм.